Саламатсыздарбы? Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, күн бүгүн программасы. Эфирде мен Тимур Владислав. Алгач күндүн жүрүшү менен кыскача таанышып алыңыздар. Атамбаев адатынча актанды. Баарын кыйраткам дейт, бирок кыйраган тетс үчүн жооп бергиси жок. Икрам Илмияновду ким калкалоодо? Кылмыш иши тууралуу ача маалыматтар айтылууда. Илмияновдун жаңы колдоочусу ким? Бишкекке прокурор болуп Аида Салянованын орун басары келди. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов ведомствода кадрдык өзгөрүүлөр тууралуу буйрукка кол койду. Бишкек шаардык прокурору болуп Бекмамат уулу Темирбек дайындалды. Оштун прокурору Кубат Абдыраимов болду. Ленин районунун прокурору болуп Марат Кулжабаев. Жети-Күз районунун прокурору болуп Мирлан Ашырбаев. Тоң районунун прокурору болуп Тилек Сарбагыш уулу дайындалышты. Ал эми Каракулжар райондук прокуратурасын Эмиль Ашырбаев башкарат. Ош облустук прокурорунун орун басары каза болгон Торо Кожешевтин ордуна Сүйүн Мамытов келди. Башкы прокуратура мурунку президенттин эң жакын адамдарынын бири Икрам Илмияновго кылмыш иши козголгондугу чын экендигин же жалган экенин айта алган жок. Бул тууралуу Кактус медиа агенттиги жазып чыкты. Икрам Илмиянов мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси жана аппарат жетекчисинин орун басары кызматтарын аркалаган. Бирок коомчулук Икрам Илмияновду кадрдык, саясий жана башка маселелерде чечүүчү адам катары таанышчу. Айрым маалыматтарга караганда, кайсыл бир ишкер Икрам Илмиянов президенттик аппаратта иштеп турган убагында $150 000 өндүрүп алганы боюнча укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Кылмыш иши козголгондугу же мындай маалымат такыр жалган экени укук коргоо органдары тарабынан айтыла элек. Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны ишин баштады. Жыйын Борбор Азиядагы коопсуздук үчүн диалогду күчөтүү маселесине арналган. Жыйынга уюмдун курамындагы 46 өлкөдөн 160тан ашык парламентарий келди. Парламенттик ассамблеянын жыйынынын ачылышы Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жатат. Ага ассамблея мүчөлөрү менен катар Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков катышууда. ЭККУнун парламенттик ассамблеясынын Бишкектеги жыйыны 5 октябрга чейин уланат. Бул күндөрү жыйынга келген парламентарийлер чек ара аймактарындагы коркунучтарды, аймактык кызматташтык менен чечүүнүн жолдорун, Борбор Азиядагы жана Жер ортолук деңизинин аймагындагы миграция сыяктуу маселелерди талкуулашат. ЭККУнун парламенттик ассамблеясы уюмдун курамындагы өлкөлөр сунуш кылган 323 парламентарийдин башын кошкон уюм. Ал саясий, экономикалык, укук коргоо, коопсуздук жана экология жаатында парламенттик дипломатиянын аянтчасы болуп эсептелет. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасындагы билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо жана спорт жаатында балдардын укуктарынын корголушу тууралуу өкмөттүк саат өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова баштаган тиешелүү министрликтердин жетекчилери катышты. Өкмөттүк сааттын талабына ылайык жыйын суроо-жооп форматында өттү. Бул учурда айрым депутаттар бири-бирине каяша айтышып, министрлер менен депутаттардын ортосунда кайма айтышуу болду. Теманы кабарчыбыз улантат. Суроо жооп жүрүшүндө бюджеттин 4/1 билим берүү тармагына жумшалып жатканы менен билим сапаты жакшы эмес экенин белгилеген депутат Айтмамат Назаров 1-класста 40-50 окуучу окуп жаткан кырдаалды жөнгө салуу керектигин айтты. Депутат Айнура Алтыбаева 2014-жылдан бери статистикалык маалыматтарга таянуу менен мектепке келбеген балдардын саны арбып бара жатканын айтып, бул багытта эмне иштер жасалып жатканына кызыкты. Ошол эле кезде Ата мекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов өкмөттүн социалдык тармагын жетектеген вице-премьер Алтынай Өмүрбекованын ишин сынга алды. Алтынай Сейитбековна, сиздин берген маалыматыңыз баягы эски жомоктордун эле бирөө болду да. Бул жомок. Бир конкреттүү эч нерсе жок. Мына сиз вицеге кеткенде мен бир топ сүйүндүм эле. Ушул кыз тыңгыз барып иштеп берет деп. Негедир жумуш жок болуп атат да. Бул эле тарап эмес, бардык жагынан. Мындай болбош керек. Канча балдар кыйналып атат. Алар телефон чалмак турсун, каяка барышын билбейт. Алар жөнүндө маселе жок. Мен сиздин позицияңызга эч түшүнбөй жатам акыркы мезгилде. Же сиз Бабановду президент болот деп ишенип алып, максимум Жээнбековге миш айтып атасыз, же билбейм эмне болгон.
Алтынай Өмүрбекова республика Тажурт фракциясынан вице-премьерлик кызматына барганы белгилүү. Ошондуктан анын эски партиялаштары Мирлан Жээнчороев менен Үмбетали Кыдыралиев коргоого алышты. Натыйжада депутаттардын ортосунда кайым айтышуу болду. Мирзапевич, сизден бир сураныч да, мына сөздү берип атканда бирөөлөр жеке бирөөнүн аброюна сөз тийгизип, мына эскиче кошоматчылык, интриганство менен алектеген кишилерди мына тыйып коюш керек да. Ким кошоматчы экенин, кимдин аркасына ким кирип жүргөнүн, кандай интриганствону түзүп атканын эл билет. Мына алыс болоюк да. Жакшынакай конструктивный өкмөт менен сүйлөшүп атабызбы? Суроону ошону берейик. Бөйрөктөн шыйрак чыгарпа деп кошоматчыларды көрбөй. Урматтуу кесиптештер, мен да суранып кетет элем да. Кичине этиканы карасак, бул биринчиден. Биздин вице-премьер-министр бүт социальный блокко жооп берет. Чоң иштер болуп атат. Реформаларды кылайын деп атат. Естественно, буга каршы чыккандар да бар. Анан биздин бир депутатыбыз сиз президентти каршы иштеп атасыз деп ушундай жарыя кылса деп, бул деген чоң туура эмес иштер болуп атат да. Биз баарыбыз билебиз кимдин кошоматчы экенин, кимдин кошоматчы эмес экенин. Маселе ишти алдыга жылдырыш керек. Өлкөдө болуп аткандын баарын көрүп атабыз. Бизде продукты питаниядан баштап бардык жерде проблема бар. Муну чечиш керек. Улуттун келечегине зыян келтире турган нерселер болуп атат. Биз мына балдардан баштадык. Бирок эч нерсе чечилбеди. Мен ошо жөнүндө айтып атам. Ушул жерде мына силер айтып атасыңар, вице-премьерди колдош керек деп. Мен колдогом. Тыңгыз иштейт деп. Тилекке каршы мына барганына бир топ болду. Бүгүн жыйынтык болбой атат да. Эмне жөнүндө айтып атат? Же Бабановду колдобогону жалганбы? Ал эми КСДП депутаты Карамат Орозова социалдык өнүктүрүү министрлигинде коррупция күч алганын айтып, оптимизация иши да туура эмес жүргөнүн ачык сындады. Эмне үчүн 810 сомдон жөлөк пулду 1000 сомдон сатып атасыңар деп атам мен. Видео тасма чыкты го сузакта. Кандай болуп аткан? 1000 сомдон алып атат ар бир балага деди. Болбосо алтын сөкөбүздү чечип алып атат деди. Ушуга кантип жооп бересиз ушуга? Экинчи, эмне үчүн балдарды сатып атасыңар деп атам мен. Эгер ар бир кандай ошондой бир жөлөк пул болобу же башка маселелер боюнча бир коррупционный бир иштер болобу, ар бирин биз изилдеп, иликтөө жүргүзүп жатабыз. Социалдык өнүктүрүү министрлигинде түзүмүн оптималдаштыруу боюнча тапшырма бергенсиңер. Бул жерде кыскартуунун бардыгын бул жерде саясаты башкача жүрдү. Өздөрүгө жакын мамиле кылган, же болбосо токоштуу бала сүймөнчүк деп, дос жалларынын бардыгы калды дагы, ыңгайсыздардын бардыгы кыскартылды. Аларды болсо кыскартылгандардын эч кимисине подъемный да төлөп берген эмес, эч кандай командировочный дагы гостиницаны да төлөп берген эмес. Эмне үчүн ошону разборка кылбайсыңар? Алтынай Сетбековна, вообще көзөмөлгө алыш керек да. Азыр сиздер укпагандыктан бизге бүт региондон кат келип атат азыр. Биз бардыгын катка таянып анан кийин айтып атабыз. Силер эгерде бул үстүнөн жазылганды караганыңарда мындай неме келбейт болчу бизге. А силер өкмөт жакшы чечим чыгара албай атасыңар. Эч кандай ал сиз айтып атканыңыз бул калп туура эмес, сизге андай туура эмес маалымат берип атышат, эгер бирөө берсе. Андан да кайтып кете турчу нерсе. Биздин менен мындай да башкармалыктарда вице-спикер. Бул министрдин мындай жообу туура эмес. Караңда калп деп видео тасмадан да көрсөтүп атат. Чыккан региондордо айтып атат. Бунду калп деп айтышка кандай моральный укугу бар? Эгерде мындай болчону муну аппарат Рахмат. Жыйын соңунда жөлөк пулду берүү маселесиндеги акыйкатсыздыкты Акылбек Жапаров айтып чыкты эле, кесиптеши Айда Касмалиева каршы чыкты. Биздин социалдык мыйзамдын баары, ошонун ичинде биздин балдарга арналган мыйзамыбыздын баары бүт кыргыз элине арналган да. Менин коллегаларым укпай, миллиардер, олигарх болгондорго деле сүйүнчү беребиз деп баарын жыргатып салдык да. Мен айтып коеюн, мына таблицаны бир көңүл буруп койсоңуздар болот. Байлардын үй бүлөсү бир 100 миңге жакын үй бүлө бар Кыргызстанда. 800 миңге жакын орто катмар үй бүлө бар. 900 миңге жакын үй бүлөлөр бүгүнкү күнү биздин акчага муктаж эмес. Урматтуу Акылбек Усенбекович, балдарды коргоо өкмөттүк саатында сиз балдарды байларга жана бейчараларга деп бөлбөңүз биринчиден. Экинчиден бүт калай калка туура эмес маалыматты берип атасыз. Биз алып келген ар бир балага деген жөлөк пул боюнча мыйзамды ушул жерде чыркыратып туруп, сиз каршы чыгып, азыр даректүүлүктү күчөтөбүз деп туруп, даректүүлүктү күчөткөн дагы ошол болбой атат азырчы. 3 саатка созулган жыйында өкмөттүн ишин мактагандар да, жектегендер да болуп, бирок депутаттар өкмөттүн ишин канааттандырарлык деп баалашты.
Мамлекеттик экотехинспекциясынын мурдагы басма сөз катчысы тарабынан айтылган мыйзам бузууларды изилдөө үчүн түзүлгөн комиссиясынын жыйынтыгы чыкты. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы кабарлады. Анара Мамбеталиеваны кызматынан бошотуу чечими Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен кабыл алынган. Бул тууралуу тиешелүү прокурордук жооп кылуу актысы экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Аталган мекеме мамлекеттик сатып алуулар боюнча түзгөн келишим менен шарттар боюнча камсыздоочу тарап атайын жүк ташуучу 3 даана техниканы келишим түзгөн күндөн тартып 30 календардык күн аралыгында же болбосо 2018 жылдын 3-мартына чейин тапшырышы керек болчу. Бирок келишимдин шарттары камсыздоочу тарабынан аткарылган эмес жана бүгүнкү күнгө чейин көрсөтүлгөн автомашиналар жеткирилип берилген эмес. Мындан сырткары маалыматта ушул сыяктуу бир топ мыйзамсыз фактылар айтылып, башкы прокуратура тарабынан тийиштүү чара көрүү боюнча актылары киргизилгени белгиленген. Ошондой эле комиссия тарабынан аныкталган кемчиликтерди эске алуу менен мыйзам бузгандарды жоопко тартуу өкмөткө сунушталганы айтылат. Бүгүн 3-октябрда Бишкекте спортто коррупцияга жол жок аталышында митинг өттү. Ага Ш. Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резервдеги окуу жайынан мыйзамсыз жумуштан алындык деген 5 машыктыруучу жана аталган окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү, алардын ата-энелери катышты. Митингге чыккандар Шералы Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резервдеги окуу жайынын директору Кадырбек Эргешовдун коррупциялык иштерге жол берди. Анда окуган балдардын укугун бузду жана машыктыруучуларды мыйзамсыз жумуштан алды деген нааразычылыктарын айтышты. Мындан сырткары алар мамлекеттик мекемени окуу жайдын директору коррупциялык мекемеге айлантты. Балдардын укугу бузулбасын, Эргешов жазасын алсын деген жазууларды колдоруна кармап турушту. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкектин жылуулук электр борбору Азиядагы эң төмөнкү баа боюнча реконструкцияланган деп эсептейт. Бүгүн Атамбаев Бишкек жылуулук электр борборундагы авария, ушактар жана чындык деген билдирүү таратып, бир катар мурдагы жетекчилер мыйзамсыз камалып отургандыгын айтып чыкты. Энергетикада баа 1 мегаватт электр энергиясынын наркы боюнча аныкталат. Борбор Азияда жылуулук электр борборун реконструкциялоо боюнча 6 сунуштун базасында орточо нарк жыйынтыктап айтканда 1 мегаватт кубаттуулук үчүн 2,3 миллион долларды түзөт. Кыргызстан жылуулук электр борборун 1 мегаватт кубаттуулук үчүн 1,28 миллион долларга аймактагы эң төмөнкү баа боюнча реконструкциялаган. Анан кантип Сапар Исаковду, Жантөрө Сатыбалдиевди, Осмонбек Артыкбаевди, Айбек Калиевди жана Салайдин Авазовдун жылуулук электр борборун реконструкциялоонун наркын жогорулаткан деп айыптоого болот, деди Атамбаев. 3-октябрда Жогорку соттун Конституциялык палатасы экс-президенттердин кол тийбестигин конституциялык эмес деп таануу боюнча юрист жана укук коргоочу Нурбек Токтакуновдун өтүнүчүн карады. Прецедент өнөктөштүк тобунун жетекчиси Токтакунов президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамындагы президент мамлекетти жетектеп турган учурдагы аракеттери же аракетсиздиги үчүн ага кылмыш иши козголуп, суракка чакыртылып, тинтүүгө алынып, кармалып жана камакка алынышы мүмкүн эмес деген ченемдин баш мыйзам туура келер келбесин териштириш үчүн Конституциялык палатага апрель айында кайрылган. Конституциялык палата юристтин арызын кийинки жыйынында карап чыгып, экс-президент жөнүндөгү мыйзамды карама каршылыктуу деп тапты. Армениянын президенти Армен Саркисян Ереванда парламенттин алдындагы массалык нааразылык акциясынан кийин 6 министрди кызматтан алды. Кызматтан алынгандар мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү жөнүндө сунушка каршы болгон Гүлдөгөн Армения жана Дашнак Цутюн партияларынын өкүлдөрү. Парламентти таркатып мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү Армениянын премьер-министри Никол Пашинян колдойт. Парламенттеги добуш берүүдөн кийин Пашинян талапкерлерин Еревандагы борборуна нааразылык билдирип чыгууга үндөгөн. Митингде Пашинян улуттук кеңеш аны өкмөт башчылыкка 2 жолу шайлабай койсо, кызматтан кетүүгө убада берди. Конституция боюнча парламент таркап кезексиз шайлоо белгилениши керек. Пашинян парламенттик шайлоону декабрда өткөрүүнү көздөп турат. 8 майда армян парламенти оппозициялык лидер Пашинянды өкмөт башчылыкка шайлаган. Муну менен президент Серж Саркисяндын республикалык партиясынын Арменияда узакка созулган бийлигин баркыт инкылабы менен аяктаган.
Москва шаарында 2 кыргыз жараны каза болду. Бул тууралуу кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматов өзүнүн социалдык жеке баракчасына жазып чыккан. Маалыматка караганда, Аксыр районунун Коштөбү айылынын тургуну 55 жаштагы КШ Москва шаарына иштеген барган. Ал 1 октябрь күнү өзү жашаган үйүндө ваннага түшүп чыгып, андан соң жүрөк оорусу кармап каза болгон. Ал эми каза болгон 41 жаштагы экинчи жаран НД Сузак районунун Жаңы Дыйкан айылынын тургуну. Ал 30 сентябрь күнү Москва шаарындагы ооруканалардын биринде каза болду. Маркум буга чейин ооруканага башым ооруп жүрөт деп кайрылган. Маркумдардын сөөгү 2 октябрь күнү Москва Ош каттамы боюнча мекенге жөнөтүлдү, деди Улан Кошматов. Чолпон Ата шаарында кечээ 1 октябрь күнү эртең менен жоголуп кеткен баланын муунтулуп өлтүрүлгөн жансыз денеси талаадан табылды. Маалыматка ылайык, кечээ эртең менен милицияга арыз менен жергиликтүү тургундардын бири кайрылган. Анда ал 9 жаштагы баласы үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Түштөн кийин милицияга шаардын чекесиндеги талаада кичинекей баланын жансыз денеси жатат деген билдирүү түштү. Аталган аймакка барган милиция кызматкерлери ал жоголуп, изделип жаткан бала экенин аныкташкан. Баланын өлүмүнүн болжолдуу себеби ал муунтулган. Учурда бул факты боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Иликтөө иштери жүрүүдө деп билдирди облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов. Instagram социалдык тармагынын кызматы 1 саатка жакын убакытка үзгүлтүккө учурады. Бул арада колдонуучулар аталган тиркеме АКШ, Европа, Чыгыш Азия, Япония, Орусия, Казакстан жана Кыргыз өлкөсүндө Бишкек убактысы боюнча саат 13:00 чамаларында үзгүлтүккө учураган. Интернет ресурстардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгөн Давын детектор сервисинин изилдөөсү боюнча колдонуучулардын 31% тиркемеге кире алган эмес. Ал эми колдонуучулардын 51% Instagram баракчасындагы жаңылыктарды жаңылай алган эмес. Калган 17% сайтты ача алган жок. Инстаграмга телефон аркылуу кирүүгө аракеттенгенде жаңылыктар жаңыланбай, эч кандай кыймылдарды аткарбай калса, компьютер аркылуу кирүүдө сервер иштебейт деген жазуу чыгып жатты. Азырынча анын үзгүлтүккө учураганынын себептери айтыла элек. Мына ушун менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.